О биздин Роббибиз, мен балдарымдан bir бөлігін сенен Аль-Харам үйіңнің алдындағы еген өспөгөн өрөөнгө жайгаштырдым. Ибрахим сүрөсү 37-аят. Ыймандуу аял. Хажар эне баяны. О Ибрахим, сага бул ишти Аллах буйрду. Андай болса Аллах бизди эч качан таштап койбойт. Хажар. Бұл үмметтің улууларынын тең жарымын ислам аялдары түзет десек та аша чапкандык болбостур. Алардын исламдагы орду, өздөрүнүн кылган иштери, же алардын колунан тарбия көргөн балдарынын жасаган иштери аркылуу аныкталат. Бул китептеги менин максатым исламдагы улуу жүз инсан деп, эркектерди гана көздөбөстөн аялдардын дагы улуулугун бирге айтуу эле. Биз сөз кыла турган улуу баатырыбыз Египеттик улуу аял. Ибрахим алейхиссалам ага үйлөнүп, Исмаил аттуу уулду болот да, мына ушул Исмаил алейхиссалам кийинчерээк Аднан араптарынын атасы болгон. Бул атадан адамзаттын мырзасы Мухаммад алейхиссалам чыккан. Демек, Египеттиктер Аднан араптарынын таекелери болуп эсептелет. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга айткан бир осуяты ачыктап турат. Алар биздин коргообузда, жана аларды биз менен туугандыгы бар. Египеттиктердин араптар менен болгон туугандыгынын төркүнү, араптардын атасы болгон Исмаил пайгамбардын апасы Хажар Египеттик болгонунда жатат. Аллах Таала Ибрахим пайгамбарды, аялы Хажар менен уулу Исмаилди алып, эч нерсе өспөгөн өрөөнгө алып барып, таштоосун буйруйт. Ибрахим пайгамбар аялы менен уулун өрөөнгө таштап, Палестинага кайтып келе жатканда, аялы Хажар ага мындайча суроо узатат. Бул ишти сага Аллах буйрду. Ибрахим пайгамбар жооп иретинде башын ийкеп коет. Ошондо бул улуу аялдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн ишеничтүү сөз чыгат. Андай болсо, Аллах бизди эч качан таштап койбойт. Бул улуу аял илахи бир эрежени толугу менен түшүнгөн эле. Ал кимде ким Аллахтын буйруктарына моюн сунса, Аллах аны эч качан таштап койбойт. Хажар энебиз түшүнгөн бул эрежени бизди унутуп калгандыгыбыз өтө өкүнүчтүү. Көйгөйлөргө туш болгондо, мына ушул эрежени унутуп калбашыбыз керек. Оор сыноолор башына келгенде, кээ бирөөлөр бардык нерседен үмүттөрүн үзүп, таптакыр аракетсиз болуп калышат. Эгер сен да бул үммөттү кайра жаралуусуна үмүтсүз болсоң, анда Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болгон динсиздердей болуп калуу коркунучунда экениңди билип ал. Энебиз Хажардай бол, ал сага тирүү өрнөк. Бул улуу аял биринчиден Аллахка бекем ишенип, андан кийин кол куушуруп отуруп алган жок. Анткени ыйман амалга муктаж болгондой эле, амал дагы ыйманга муктаж. Бул эки нерсе бири-бирин толуктайт. Хажар энебиз жардам Аллахтын келерине ыйман келтирип, андан кийин ал жерде жашап калуунун эч кандай себебин көрбөсө да, амал кылуудан токтобой, Сафа менен Марва тоолорунун ортосунда суу издеп чуркап жүрдү. Хажар энебиздин Сафа менен Марва тоолоруна бир-эки жолу чуркап, суу таппагандан кийин токтоп калбастан 7 жолу чуркаганынын сыры эмнеде экен? Хажар энебиздин бул ишинен максатка жетүүдө болгон күч-аракетти жумшаш керектигин билсе болот. Аллах жакшы билүүчү. Ал ошол кыйынчылыкты жеңүүдө жана жашап калууда негизги эки шартты аткарган. Алар ыйман жана аракет амалы. Мына ушул эки шарт аткарылганда, Аллахтын жардамы келип, ачкачылыктан жана чаңкоодон кыйналып, чыркырап ыйлап жаткан баланын таманынын астынан ар бир тамчысында жеңиштин жана жашап кетүүнүн мааниси камтылган Замзам суусу атырылып чыгат. Бул суу Меккенин таштарынын арасынан азыркы күнүбүзгө чейин кереметтүү бир шакилде чыгып келе жатат. Бул булактын ар бир тамчысы бизге жеңиш булагы. Эч качан соолубасын үйрөтүп келаткандай. Эгер жашоодо
дүйнө көйгөйлөрүнө туш болсоң. Хажар энебизди жана анын какыраган чөлдө чаңкоодон чыркырап ыйлап жаткан нарисесин эсте. Жеңиштин жана жашап калуунун ыйман жана аракет деген эки шартын орундат. Жардам Аллахтан гана келерине ишенип, андан кийин ошол туш болгон абалдан чыгып кетүү жолдорунун баарын колуңдан келишинче аткар. Сен кылып жаткан нерселер башкаларга ыңгайсыз көрүнсө да, акыр аягында Аллахтын жардамы келээрин унутпа. Урматтуу окурман, азыркы күнүбүздө ар бир мусулман өзүн Хажар эненин ордуна, ал эми ислам үммөтүн ээн тала, эрме чөлдө ачкачылыктан жана чаңкоодон сыздап ыйлап жаткан нарисенин ордуна коюусу зарыл. Эгерде баарыбыз ийгиликтин жана жер бетинде тынч жана адилеттүү жашап калуунун милдеттүү эки шарты болгон ыйман жана амалды аткара турган болсок, анда биз үммөттүн кайрадан бутуна туруусуна чын дилден ишенип, абалы ээн талаада ачкачылыктан жана чаңкоодон ыйлап жаткан нариседей болгон үммөттү куткаруу милдетибизди аткарган болобуз. Мына ошондо бизге ийгилик шек күмөнсүз келет. Биз жасап жаткан бул иштер башкаларга ойноп жаткандай көрүнсө да, биз аны токтотуп койбошубуз керек. Анткени Хажар энебиз да жашап калуу себептеринен издеп, Сафа жана Марва тоолорунун арасында 7 жолу чуркаганы да оюн сыяктуу болгон. Мына ушул себептен теги Египеттик күң аял экенине карабай, Хажар энебиз ислам үммөтүнүн чыгаандарынын сап башында болууга татыктуу. Бул аял жаамы араптарга жана мусулмандарга эне болду. Өз убактысы келгенде ислам үммөтүнө энелери Хажардын шаары болгон Мисирде шириктен, Аллахка шерик кошуу ишенимдеринен жана Византия империясынын зулумдугунан куткаруу милдети жүктөлөт. Хажар энебиздин шаарын римдиктердин басып алуусун куткарган ислам баатыры ким эле? Акыркы жылдарда бул ислам чыгаанына массалык маалымат каражаттары жасаган каардуу чабуулдардын сыры эмнеде? Анда эмесе кезектеги улуу инсан кийинки чыгарылышта.